Көтөрүлүштү башынан кечирген Кыргызстан 2006 жылга мыйзамдуу бийликтери менен кадам таштады. Жалпы эл шайланган президенти, мурдагы режим тушунда шайланган парламенти жана жогорку кеңеш бекиткен премьер-министри бар эле. Бирок өлкө али да солкулдап турду. 2005 жылы эле бир катар чуулгандуу кан төгүүлөр болгонун айтканбыз. 2006 жылдан баштап криминал бийликтер менен тең тайлаша баштады. Кыргызстанда көп жылдар бою эң таасирдүү жана кубаттуу криминалдык топтун башында айтылуу Рысбек Ахматбаев турган. Рысбек Ахматбаевдин кичи мекенинде аны көптөр дагы деле алсыздардын жактоочусу, Кыргыздын Робин Гуду катары кабыл алышса, аны менен кызыкчылыктары дал келбегендер Рысбек тууралуу такыр башка ойдо. Акаевдин бийлигинин соңку кездери Ахматбаев 3 киши өлтүрүү боюнча издөөдө жүргөн. Анын иниси Тыныч өзү түздөн түз криминалга аралашпаса да агасынын колдоосуна таянуу менен парламенттин жаңы курамына шайланган болчу. Ал Турсун коргоо жана коопсуздук комитетин башкарган. Башкача айтканда, тартип коргоо органдарына көзөмөлдүк кылган. Мына ушул даражасы анын түбүнө жетти десек болот. Комитет жетекчиси катары Тынычбек Ахматбаев мыйзамдагы ууру Азиз Батукаев отурган колонияга барат. Батукаев менен Рысбек көп жылдан бери сөөгөштүү душмандар болушкан. Депутат колонияга келген кезде анын 2 кызматкери жана жаза аткаруу башкармасынын башчысы соттолгондордун колунан ок жешти. Аткандар Батукаевдин бандасынан эле. Ал эми пистолет түрмөгө кантип киргизилгенин бир Кудай билет. Феликс Куловдун айтымында Бакиев аны окуя болгон жерге барып, иштин чоо жайын тактоону суранган экен. Депутат жарадар болуп колго түштү деп премьерге айтышат. Как выйти на этих людей? Наш какой-то. Бул адамдарга кантип чыгуу керек? Алар менен сүйлөшүү жүргүзүү керек болду. Бир убакта колониянын башчысынын орун басары мен алардын телефонун билем десе болобу? Азаматсың, чалгын дедим. Ал чалды. Албай жатышат. Алар менин номеримди билишет деди. Мен таң калып башка телефондон жардамчыларымдын бирин чалдырдым. Ал премьер-министр сүйлөшөөрүн, ичке кирээрин айтты. Ошондо алар киргиле дешти. Хотел переговорить, хотел зайти, пускай заходят. Ошол күнкү окуянын жүрүшү боюнча 2 башка версия бар. Биринчиси албетте Феликс Куловдун айтканы боюнча. Мне сказали, там будет Азиз Батукаев. А я его никогда не видел. Но я о нем слышал. Мага ал жакта Азиз Батукаев болоорун айтышты. Мен аны эч качан көргөн эмес элем. Уккам, бирок тааныш эмес болчумун. Бир нече балдар менен кирдим. Ал дароо эле көзүмө урунду. Жаныма келип, салам алейкум. Алейкум салам деп учураштык. Отургула деди. Столго отурдук. Чай куя баштады. Чайды 2 уртап, макул, иштин негизине өтсөк дедим. Жарадарлар барбы деп сурадым. Жок. А эмнеге? Баары өлтүрүлдү деп жооп кайтарды. Мен ошол жерде ушунчалык жиним келип чыңалып чыктым. Сөгүнгүм келди. Бирок өзүмдү кармап, эмне жасаганыңарды түшүндүңөрбү деп сурадым. Эми мыйзам чегинде сүйлөшөбүз дедим. Азиз Батукаев ошондо, ооба, мыйзам чегинде жооп беребиз деп жооп кайтарды. Биринчиден ким атты деп сурадым. Ал колу менен бир жаш татар баланы көрсөтүп, ушул 20-ка атты деди. Ага 20 жыл берилгендиктен аты 20-ка экен. Сен аттыңбы десем, мен аттым деп жооп кайтарды. Макул, анда сен камаласың дедим. Вот он стрелял. Я говорю, ты стрелял? Я стрелял. Хорошо, ты будешь арестован. Мурат Суталинов, министр МВД. Мен ГУРда орун басар элем. Начальниктин орун басары болчумун. Мурат Суталинов мени чакырды, ошондо болду, Арсалиев Каргышбекович, эмне кылабыз деп. Ал мен мурда түрмөдө иштеген үчүн айттым, давайте снайперди алайлы, скорыйлар чакырайлы, автоматчиктерди алайлы, гаишниктерди алайлы, бүт баарын алайлы дагы барып туруп терден спецоперация жүргүзөйлү. Ошо спецконтингенттин баарын жылаңаш чыгарабыз сыртка. Бүт баарын жылаңаш чыгарабыз да, немеге киргизип коебуз, овчаркалар менен карап турабыз. Калган чыккан чыкты, чыкпаган барып туруп автоматчиктер менен кууп чыгабыз. Сопротивление кылган на месте талкалайбыз депчи. Жарык болчу. Спецоперацияны биз 621 ушундай эле спецконтингент бар экен да, биз бир 2 сааттын ичинде жасап чыктык. Ошондо спецоперацияны жасаганда биз жанагы кийин спецоперацияны жасап Кулов келип калды. Кулов, Феликс Шаршенбаевич келип калды дагы. Мен кирем деп калды ичине. Biz ayttık, Felix Şarşenbaş, siz kirmeyiniz.
Сиз кирсеңиз эртең аргандай талкабан болот, элге сөз чыгат. Эмне дейт? Кандай болот? Тигиндей эмне десек болбой, Феликс Шаршембаевич кирип кетти. Феликс Шаршембаевич кирип алып 4 саат 5 саатка чейин отурду. Анан ошо спецоперацияны биз ошол күн жасаш кеч болуп калды. Эми эртең менен жасайбыз деп балдардын баарын даярдап турсак, эртеси күн эртең менен эмес, 1 айдан кийин спецоперацияны жасадык, 1 айдан кийин курал жарактар табылып атат. 1 айдын ичинде Замбиректер жоготуп дейт да. Мына биздин ошол кездеги мына жетекчилердин кылган иштери да. Рысбек Акматбаев ошондо Кулов менен Батукаев жең ичинен келишип алса керек деп шектенип калды. Но потом ему, видимо, так я понял, уже стали говорить, что я якобы организовал. Кийин ага Ажиз Батукаевдин жардамы менен өлтүрүүнү мен уюштурду деп айтышкан окшойт. Бирок бул ыплас ушактар эле. Эптеп бирөөнү күнөөлүү кылып чыгаруу керек болчу. Мен мурда түрмөдө отурсам, блатнойлор менен байланышым бар деп ойлошту. Көбүн билчүмүн, бирок Ажизди тааныбайт элем. Ал башка колонияда болчу. Бирок күнөөнү мага төңкөрүшүп, кийин куралды дагы мени алып кирген деп айыптап чыгышты. Бир сөз менен айтканда, ыплас нерселерди чыгарышты. И его отца даже уговорили, что я в этом повинен, что я оружие передавал, там еще всякие глупости стали говорить. Ну, в общем, одним словом, столько там наговорили на меня гадости. Рысбек өз тарапташтарын Бишкектин эски аянтынан чыгарып, премьер Куловдун кетишин талап кылышты. Ошондо Рысбек менен президент Курманбек Бакиев өзү көзмө-көз жолугууга мажбур болот. 2006 жылдын башында күбөлөр процесске келбей койгондуктан сот Акматбаевди толук актады. Ошондон кийин Рысбек курман болгон иниси шайланган округдан парламенттик шайлоого катышаарын жарсала. Борбордук шайлоо комиссиясы аны каттоодон баш тартты. Ошентип Бишкектин чоо ортосуна рысбекчилер боз үйлөрдү тигип кайрадан митингдер башталды. Криминалдын бийликке келишине каршы башка митинг да уюштурулду. Акыры Рысбекке шайлоого катышууга уруксат беришет. Ал ишенимдүүлүк менен жеңип келди. Бул деген депутаттык кол тийбестикке ээ болуу дегенди келет. Бирок жогорку кеңеште темирдей тартип орнотом деп баарын коркуткан Акматбаевга парламентке келүү тагдыры буйрубаптыр. 2006 жылы майда Көкжар айылындагы мечиттен чыгып келатканда аны киллерлер автомат менен атып кетишет. Эки миң бешинчи жылдагы революцияда маанилүү роль ойногон СДПК партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев чоң кызмат кубалаган жок. Ал өнөр жай, соода жана туризм министрлигин жетектөөгө чакырылды. Ал кыска мөөнөттө көмүскөдөгү тигүү өндүрүшүн кескин көтөрө алды. 2005 жылы анын демилгеси менен бул тармакта салык алуунун жаңы принциптери киргизилди. 2006 жылы Атамбаевдин демилгеси мыйзам менен тастыкталды. Патент системасына өтүү мына ушундай чакан цехтердин көмүскө экономикадан чыгуусуна алып келген. Мындан ары тигүүчүлөр патент үчүн белгилүү өлчөмдө акча төлөп, салык органдары менен болгон проблемалардан арылышкан. Патент үчүн сумма арзан болгондуктан ачык иштөө ыңгайлуу болуп калган. Жеңил өнөр жайынан казнага түшкөн акчанын көлөмү дагы өскөн. Буга чейин тигүүчүлөр салык органдарына ай сайын чыгарылган продукциянын көлөмү боюнча да кирешелер боюнча да отчет берип келишкен. Албетте, эч ким болгонун болгондой көрсөтчү эмес. Анткени кирешенин баары салыктарга кетип, үнүүгө эч нерсе калмак эмес. Эми салык жагы жеңилдетилген соң ачык иштөө кыйла пайдалуу болуп калды. Кийин арганда саясий толкундоолор болгонуна карабастан, тигүү тармагынын көлөмү 10 жылда 8 эсеге көбөйүп, кадыресе ирденген. Биздин тигүүчүлөр өз жеринен тышкары Казакстан менен Россиянын рыноктарын ээлеп, Кыргызстанда жасалган деген белги кеңиримейкиндикте бренд болуп калды. Ал ортодо Кыргызстан ХИПИК программасына кирсе болобу? Пайда зыяны кандай деген талкуу катуу жүрдү. Премьер-министр Кулов программага кирүү жагына ооп турду. Ал керек болсо Кыргызстан киргенге даяр деген билдирүү да жасап жиберди. Эл аралык финанс уюмдарынын бул программасы кайсы бир талаптарды аткаруу милдетин тагуу менен Уганда же Ооганстан сыяктуу жакыр өлкөлөрдүн тышкы карызынын бир бөлүгүн кечүүнү карайт экен. У нас на тот момент было порядка 2 миллиардов. Бизде ал кезде тышкы кредиттердин көлөмү 2 миллиард доллардан бир аз ашкан болчу. Бизге анын жарымы 1 миллиард долларды кечебиз дешкен.
Азыр мисалы биз тышкы карызды жабуу үчүн жылына 120 миллион доллар сарптайбыз. Анын 60 миллионун өлкөнү өнүктүрүүгө кетирсек болмокта. могли бы направлять на развитие нашей страны. Хипик өткөн өлкөлөр алдында болсо Тоген тармагында энергетикада жана башка тармактарда катаал реформаларды өткөрүп, аларды башкарууну ачык кылуу талаптары коюлган. Бирок бир катар бейөкмөт уюмдар бул Кыргызстандын улуттук таламдарына каршы келет деп катуу каршы турушты. Алар биздин кең байлыктар толугу менен чет жерликтердин көзөмөлүнө өтүп кетет деп ойлошкон. Ал эми айрым депутаттар өлкөнүн карыз түйшүгүн жеңилдетүү демилгесин таптакыр башкача кабыл алышты. В парламенте, к сожалению, я вынужден констатировать, сложилась такая Тилекке группа каршы людей, парламентте тышкы карызды жоюу үчүн акча сураган депутаттардын тобу пайда болду. Ушундай бир парадокс түзүлгөн. Бир депутат мага келип, биз гезиттен окудук. Премьер бул үчүн 50 миллион доллар алыптыр деп калды. Тышкы карызды жоюу үчүнбү деп мен таң калдым. Биздин тышкы карызды жоюш үчүн алар акча бермек беле десем, сен жинде эмессиң. Сага деле 5 миллион тийсе керек. Бизге 1 миллиондон алып келсең, хипик мипигиң менен баардыгын колдоп беребиз дешкен. Сейчас нам принесешь 1 миллион долларов, мы твой хипик, пипик, мипик, все полностью поддержим. Айтор хипик боюнча жыл соңуна чейин чечим кабыл алынбады. Курманбек Бакиев менен анын туугандары бийликке келгенден кийин кайсы жакка баш салаары мурдараак эле байкалганы бар. Мисалы, революция маалында Улуттук банктын Жалал Абаддагы филиалын тоношкондо эле шек пайда болгон. Бакиевди мурдатан эле билген Иса Өмүркулов Курманбек Салиевич президенттин милдетин аткаруучу болуп шайлангандан 3 күндөн кийин эле анын ниети соо эместигин билингенин айтууда. 2005 жылы президент болуп шайланды. Президент болуп шайланганы албетте биз добуш берип премьер-министр кылганбыз мурун. Анан кийин келгенден кийин дагы ишендик элек ушул өкмөттү, мамлекетти жетектеп, жакшы президент болобу деп. Жок, тилекке каршы мурункудан дагы абалы соорлоп, мамлекетти бөлүп, бир туугандар менен, үй бүлөсү менен болгон кыймылдаган нерсенин баарын мамлекетте бөлүп алышкан. Бүт бизнести колго алышты. Анага аз келгенсип жанагындай Крим чөйрө менен тыгыз байланышта болушту, достошту. Жоогазын революциясынан бир нече ай өткөндөн кийин окуялар ойго келбегендей опуртал жагына оогон. Бир эле мисал келтирели. 2006-жылы курман болгон депутат Жыргалбек Сурабалдиевдин үй бүлөсүнө таандык мүлктүн бир бөлүгүн тартып алуу операциясы жасалды. Ири ишкер жана депутат Жыргалбек Сурабалдиев Бишкектеги Кудайберген жана Воен Антоновкадагы рыноктордун ээси болгон. Аны март революциясынан 3 ай өтө элек деле Бишкектин борборунда белгисиз адамдар атып кетишкен. Маркумдун сөөгү али муздай электе үй бүлөсү аза күтүп турганына карабай, бийлик өкүлдөрү кыянатчылыгын баштайт. Текшерүүчүлөр биринин артынан бири басып, жаңы президентке деп ачык эле акча талап кылып башташты. Эльвира Сурабалдиева Курманбек Бакиевдин кабыл алуусуна барды. Я молодая, я вообще человек очень прямолинейный, открытый и открыто ему. Мен жашмын, өтө түз сүйлөйм жана ачык мен өзмүн. Баарын түз эле айттым. Анын атынан келип жаңы бийликке акча берүү керектигин талап кылып жатышканын билдирдим. Ири бизнестегилер ошол мезгилде жаңы бийликке акча бериши керек эле. Калп айтпасам 9 миллион болушу керек. Албетте сом түрүндө эмес. Не совру, 9 миллионов. Ну, не сомов, естественно. Бакиев болсо жооп иретинде оюндарын баштады. Когда я ему это сказала, он настолько был возмущен, он начал... Мен ага бунун баарын айтканымда ал аябай жини келип, адамдарга чала баштады. Биринчи эле республикалык салык кызматына чалып, Кудайбергенди текшердиңер беле деп сурады. Ал жактагы адам жок, эч качан барган эмеспиз деп жооп кайтарды. Ошондо жарылып, мына менин алдымда өлтүрүлгөн Сурабалдиевдин кызы отурат. Базарда текшерүү жүрүп жатканын айтып жатат. Силер эмне кылып жатасыңар деп кыйкырган. Чего вы здесь вообще вытворяете? Сурабалдиева жеңилдегенсип калат. Бирок 2 жумадан кийин аны Макс издеп жатат деп чалышты. Ишкерлер дүйнөсү ал кезде президенттин уулу кандай экенин билип калышкан. Ошондуктан Эльвиранын Максим менен жолугайын деген ниети да жок эле.
Я помню, что я по телефону сказала, что уже очень поздно. Телефондон кеч болуп калганын чарчаганымды айттым. Мен Манас көчөсү менен үйүмдү көздөй унаа менен бараткам. Горький көчөсүнөн солго бурганымда майы кызматкерлери токтотуп, жаныма номерлери жок 2 джип келди. Бул коопсуздук кызматынын адамдары экени сезилип турду. Мени өз унаасына отургузушту. Анын кеңсеси ботаникалык бактын жанында 3 кабаттуу үйдө жайгашкан эле. У них был офис, он снимал трехэтажный особняк. Макстын кабылдамасынан Эльвира кирүү саатын күтүп отурган дүйнөлүк банктын өкүлүн көрүп таң калды. Андан кийин президенттин уулу менен бетме-бет сүйлөштү. Ну, такое, конечно, не забудешь. Вроде бы 10 лет прошло, но я до сих пор... 10 жыл өтсө деле мындайды албетте унута албайсың. Ошол цинизм дагы деле көз алдымда. Бирок Максим маданияттуу жана тарбиялуу экенин айтып коюш керек. Мен ал сүйлөшүүнү эстегенде дагы деле үрөйүм учат. Бул чоң бизнес, аял үчүн эмес деди. Сен башкара албайсың. Биз революцияга акча кетирип, азыр акчам жок. Ошондуктан миллион сом сунуштай алам деп айтты. Ушул нерсени күлүп туруп, мени мазактагансып туруп айткан. Элестетсеңиз, миллион сом. Биздин бизнес өтө чоң. Мен чыныгы бааларды, атам аны кантип башынан кураганын билчүмүн да. Знаю, что мой отец собирал все это вот с самого основания. Ал объектилер миллиондогон долларга тете болчу. Ошондо Эльвира мыйзам боюнча жарым жылдан кийин гана мураскерлик укугу колуна тиерин айтты. Ошондо президенттин баласынын өңү өзгөрүлүп, бул темага ошондо кайрылабыз деп тим болот. Март революциясынан кийин бийликке ар башка мүнөздөгү жана ар башка багыттагы саясатчылар келген. Акаевдик режимди кулатуу максаты гана алардын башын бириктирип турган. Акаев кулаган соң алар эми ичара атаандашып, бири-бирине бут тоса башташты. Бул күрөштө алар кара ниеттен да кайтышкан эмес. 6 сентябрда Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев эл аралык экономикалык форумга катышуу үчүн делегациянын курамында Польшага учуп келди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын ошол кездеги башчысынын орун басары Жаныш Бакиевдин буйругу менен анын багажына Манас аэропортунда адаттан тыш сувенир героин шыкалган жыгач матрешка салынганын Текебаев билген эмес. Депутат Варшавага учуп келген кезде анын багажынан маңзат табылат. Ал поляктар тарабынан камакка алынат. Анан мен чемоданыман мындан чоңураак көк эски сыры көчүп калган матрешканы таап чыгышты. 600 грамм порошок. Малярияга каршы, чумага каршы порошокко бир аз героинди аралаштырып, ошого көлөмү чоң болсун деп салган экен. Бир жеринен алганда противочумный, противомалярийный порошок чыгып, алар аныктай албай аткан, бул эмне экен деп. Анан бирок героин бар экен, ушул наркотик деп мени кармашкан. Анан судья мындай дейт. 4 жолу депутат болсоңуз, төрага болсоңуз, жарым килограммдан ашык таза героин эмес, аралашманы Бишкек эмеге көтөрүп келсеңиз, Варшавага. Бул чындыкка сыйбайт. Анткени сиз ушул аралашманы жергиликтүү наркобаронго берсеңиз, Польшанын мафиясына, ал сизди ордуңузду атып өлтүрүп коймок. Анткени сиз аны алдап атасыздар. Анан эми ушундай статустагы адам, айлыгыңыз ушундай болсо, үй бүлөлүк доходуңуз ушундай болсо, анан 3 мамлекет аркылуу ал коркунучтуу грузду колтугуна салып алып келбейт да, бул чындыкка сыйбайт деп чечти. Кийин 7 апрель окуясы боюнча сот процессинде матрешканы салган аэропорттун коопсуздук кызматкерлери аныкталды. Алар кылганын мойнуна алган соң мунаса менен бошотулушту. Күзүндө реформалар үчүн оппозициялык кыймылы өлкө тетири жолго түшкөнүнө биротоло көзү жетти. Бакиев менен Куловго каршы мөөнөтсүз митинг башталды. Оппозиция Кыргызстанда саясий системанын өзөгү ачык айкын болушун талап кылды. Башкача айтканда, жаңы конституцияны кабыл алууну талап кылып, көп күн бою митингдер менен жүрүштөр токтобой турду. Ошентип Курманбек Бакиев айласыдан макул болду. Ал кезде 1993 жылдагы алгачкы конституцияга кайтуу идеясы күч алды. Бирок Курманбек Салиевичтин ага чечкиндүүлүгү жеткен жок. Акыры Жогорку кеңеш конституциянын жаңы долбоорун карап бекитип берди. Бирок
бул баш мыйзамдын өмүрү өтө кыска болду. Декабрда Феликс Куловдун түзгөн өкмөтү кызматтан чегинди. Аппараттык оюндардын алчы таасын жеген бул саясий ардагер аны кантип алдап кетишкенин айтып отурат. Принята, значит, новая конституция под давлением извне, да? Ошондо сырттан басым жасалып жатып, жаңы конституция кабыл алынган эле. Бул конституцияга ылайык эгер парламентке шайлоолор болсо, алар партиялык тизимелер менен өтүшү керек эле. Ошондуктан бул парламенттен кийинки шайлоого чейин отуруп, жаңы өкмөт да андан кийин куралмак. Мага ошондуктан сиз түбөлүк премьерсиз деп айтышчу. Мен кетсем, анда жаңы парламент шайланышы керек болчу. Бир жолу мени Бакиев чакырып калды. Азыркы парламент прогрессивдүү эмес, бирдеме кылыш керек. Сиз кетсеңиз, парламентте кетмекте баары мени ынандыра башташты. Мен да жаңы парламент партиялык тизмелер менен шайланса жакшы болмок деп ойлонуп калдым. Бул алдыга карай кадам эле. Бардык министрлер да макул болушту. Алар менен да иштешсе керек. Акылбек Жапаров Караманча каршы чыгып туруп алды. Бизди алдап кетишет деди. Кийин ошондой эле болду. Менин кабинетим кызматтан кеткен соң депутаттар Бакиевке келип, азыркы конституцияны кайра алмаштыралы. Парламент жана сиз каласыз. Өкмөттөн кутулабыз деп Бакиевти көндүрүшкөн. Вас сохраним, и нас сохраним, а правительство выбросим. Ошентип өз тарыхында дагы бир жолу Кыргызстан жаңы жылга өкмөтү жок кадам таштады.